Kırgız dil maselesi çoğun siyasi mesele. Bizdi kim başkarsa oşol özünün tilini taňyp bizge. At mesele. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына эмне себептен кошулбадыңыз деген суроо 10дон ашык берилди. Жана бул жерде Азизбек Усманалиев деген жигит сиздин Facebook баракчаңыз боюнча сиз Мадымаровду эмнеге гыйбат кылдыңыз? Айбалаев сизге тыйын берди беле деген суроо берди. Бул жанагы 2 жыл мурдагы болгон эфир боюнча. Бу ошонун баарына жооп берип отурсаң таң атып кетет. Биринчиден биригүү боюнча бир механизмди мындай түшүнөлү да туугандар. Бул жанагы эки ача жолдон мынтип кетип алат. Салам алейкум, кандай? Буягына чогуу кетпейлиби дей турган маселе эмес да бул. Биринчиден бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бир канча жылдан бери өзүнүн электораты бар, өзүнүн шайлоочулары бар, өзүнүн платформасы бар, өзүнүн лидери бар, анын өзүнүн концепциясы бар. Бул өзүнчө келаткан бир саясий нук. Ага Муктубек барды шук кетип, мен силерге кошулайын деле, кел Муктубек, давай биз менен кеттик деп. Автобус эмес да. Троллейбус эмес. Бул саясий партия. Блог эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, мага эч ким сунуш деле кылган жок. Мисалы үчүн, мага сунуш кылса, анан кийин кошулбай койдуңуз десеңер туура болмок. Булар бирөө менен кошулууга муктаж деле эмес. Айтып атпайм, өзүнүн электораты бар, өзүнүн калыптанган концепциясы, өзүнүн саясий тарыхы бар, саясий жолу бар. Муктубекке муктаж эмес. Мага сунуш кылынган жок. Эгер сунуш кылынса, анан кийин мен жок, мен силер менен жолум эки башка экен деп кошулбай койсом, бир жөн мындай сураганда мурда суроону мындай өзүңөр түшүнсөңөр, эмне кошулбай койдуңуз? Кантип кошулбай коем, эгер мага эч кандай сунуш түшпөсө? Аны сурагыла да, эмнеге Муктубекке сунуш кылган жоксуң деп. Мага сунуш кылса, анан кийин мен жооп бермекмин да. А мен өзүм барып кошулгудай, менде ага бүтүн Кыргызстан кошулууга менде муктаждык да болгон жок. Мен өзүмдүн партиям бар. Нур деген саясий партиядамын. Ага кошулууга мен өзүмдө муктаждык жок. Эмнеге кошулуш керек? Кошулууда, мисалы үчүн, Азаттыкка кошулдук, муктаждык бар эле. И чакыруу болду. Негизгиси чакыруу болду. Ошон үчүн кошулдук. Адахам Кимсанбаевичти мен гыйбат кылды десеңер, анда капа болбогула. Кимди гыйбат эмес деп айтасыңар. Адахам Кимсанбаевич мен аябай сыйлаган адам. Мен ал кишинин саясий көктөгүн, туруктуулугун аябай сыйлайм. Ошонча жылдан бери күрөшүп келатам. Анын оозунан мен жөнүндө жаман сөз чыкпайт деп ишенем. Экөөбүздүн мамилебиз ушундай. Илгертен. Биринчиден. Экинчиден, Айбалаев менен болгон маселеде ал силердин оюңарда Адахам болчу. Менин оозумда Адахам деген сөз чыккан эмес. Мен Айбалаевдин сөзү менен гана интервью алдым. Карап көргүлө, видеосу бар. Менин оозуман Адахам деген сөз чыккан жок, причем Адахам. Ал силердин оюңарда Адахам деген сөз турган ошол кезде. Ошону өзүңөрдүн оюңарда гыйбат ал. Анын үстүнө мен Адахамга эч тарыхта болуп көргөн эмес. Менин өзүм карьерамда болуп көргөн эмес. 2 жолу түз эфирге чакырдым. 2 жолу 1 сааттан ашык маектештик. Аябай чоң рахат алдым ал маектен. Көпчүлүккө Адахам өзүнүн саясаттан тышкарыда инсан катары кандай экендигин ачып берди ошол түз эфирде. Мен башка эфирлерде Адахамдын андай ачылганын байкаган эмесмин, көргөн эмесмин, балким мен көрбөгөндүрмүн. Чындыгында ал кадимки адам катары өзүнүн көңүлүндө, түпкүрүндө маселелерди айтып берди. Мындай кээ бир жерин адам жашый турган нерселерди айтып берди. Ошо гыйбатпы? Ойлонбойсуңарбы мындай бир? Мен түшүнөм, бирөөнүн фанаты болгонду мен көрүп жүрөм фанаттарды, бирок крышасы кетип калган фанат болбош керек да. Крыша или бой фанатка керек деген абайлагыланы. Партия өткөн болсо 7 мандаттын ичинде сиз өтөсүзбү? Бул шайлоо тартиби боюнча суроо берет. Туугандар, мындай, бул илгеркидей эмес. Азыр партиянын тизмесинде ким көп добуш алса, партия чечпейт аны. Аны борбордук шайлоо комиссиясы автоматтык түрдө парламентке өткөрөт. Мына ошон үчүн жанагы преференциалдык деп коет да.
Системаны, профессионалдык ошо партиянын тизметинде ким добуш алса ошол өтүп кете берет. Эгерде партиясы Астанадан өткөн болсо, Босогодон өткөн болсо. Ошон үчүн Муктек Арыстанбекке көп добуш бериңиздер, мен өтүп кете берем. Мен тизмем 54-чү болсо дагы. Азыркы бийликке көз карашыңыз кандай деген суроо берилди. Жакшы. Жашыргандай эмне? Аракет кылып атат. Да, кээ бир кополдуктар бар, одонолуктар бар. Муну кечирип койгула. 30 жыл талкаланып келаткан системаны бир жылда ким оңдой алат? Ким? Анын үстүнө ушундай команда менен ким оңдойт? Жакшы да өзүнүн саясий эрки жетип атат. Кудай сактасын. Көз тийбесин. Ар ким ар нерсе дегенине карабай али үй бүлөсү киреше элек. Менимче мындай бир өзүнүн алдым жыттымын, мен али ишенбейм да, өзүн чын айтам. Хотя элде сөздөр жүрөт, но мен ишенбейм. Мен аны мындай порядочный адам деп ишенем, президентти. Мүдөөсү элдин жакшылыгы деп ишенем. Элди жакшыртайын деп иштеп атат. Ооматтуу жигит. Оомат менен келип калды. Ушул ооматын тарынтпай аракет кылып атат. Элдин ичинде фейктер, мына интернетте фейк деген бир балекет чыкты го. Ой, бу эмнени гана жамандай берет. Жөнөкөй элдин ичинде жакшы, ой деле жакшы, биз сураганыбызга. Башканы билбейм, но мен мисалы үчүн мен түшүнөм, мамлекеттик түйшүк бул үйдөгү шкафты оңдоюш эмес. Бул корош-пырыш эмес. Бул бүтүндөй элдин психологиясы менен иштөө. Кандай демилген алып чыкпасын? Эгерде коом аны кабыл албай, бузукулугун токтотпой, каршылык кылып туруп алса, өтпөйт эч нерсе. Ошого карабай аракет кылып атканы азыр колдошубуз керек. Мен азыр мисалы үчүн Кумтөр боюнча ким каршы чыгат? Ким туура эмес деп айтат Кумтөр? Азамат. Просто азамат. Мына шайлоо системасы не? Мен ойлогом мындай болбойт деп. Мен азыр ушул система болгончу мен шайлоого катышып атам. Мүмкүнчүлүк берилип атат. Менде үмүт пайда болду да. Преференциалдык болгондо мага үмүт пайда болду. Мени бир какой-то бир партиянын боссу менин тагдырымды чечпейт. Акчалуулар өтүп, акчасыздар эл чогултуп гана жүрбөйбүз. Эл чогултуп берүү үчүн, мурда атактуулар эл чогултуу үчүн керек дейт эле. Азыр караңыздар, артисттерге, молдолорго, жандай шаан шөкөттөргө тыюу салынды эле, элден чыныгы активдүүлөр чогулуп атат. Баягы эптеле абед бере деген, андай мындай дегендер чогулбай атат. Ошентип тарбияланып, мен муну шайлоо системасында көз тийбесин жакшы. Жакшы, эми бийлик партиялары антип атат, анан биздин азаттык партиябызга тийишип атышат. Кысымдар жана бизди жаманат кылып студенттерди айдап чыкты деп. Мен муну президенттин иши деп билбейм. Бул кандайдыр бир башка бир саясий партиянын заказы болгон бул. Бизди алсыздап. Бул менин жеке пикирим. Менимче бул бийликтин иши эмес. Ошол мен туура айткан болоюн. Студенттерди айдап чыкты деген нерсе. Ну, фейктер ар нерсени айтып берет экен. Кантип айдап чыгасың студенттерди? Да, бир мугалим бир 20дай студентти алып келиптир Оштун аянтына. Туугандар, 20дай эле. Короо эмес булар, кой эмес. Бир 20дай студент. Бир мугалим алып келиптир ошону. Ушунча эме болуп кетти да, ректорунан бери иштен алынып. Ну, менимче бул кийин адилеттүүлүк ордуна келет. Ал киши, мен ишенем, ал киши бул маселени мындай калтырбаса керек. Ордуна коет маселени. Мен ишенем. Или туура эмес маалымат берген ага. Хотя ал ректорду алыш анын иши эмес. Бул жанагы бөрк ал десе баш ал дегендердин эмеси да. Бөрк ал десе баш алгандардын иши деп ойлойм. Бензин өтө кымбаттап кетти. Депутат болсоңуз ушул маселеде кандай чараларды көрөсүз? Туугандар, бензинди арзандатуу андай мындай маселе эмес. Биз жаңы технологияларга өтүшүбүз керек. Биз экономикалык көз карандылык, саясий көз карандылык, отун, энергетикадан да көз каранды болуп калдык да. Биз ушуну чечишибиз керек. Кандай? Жакында электромобилдер чыга баштайт. Мен өзүм да ошону күтүп отурам. Бензиндин
doğru bütöt. Birinçiden. Jakşı bolat ele oşolарды özübüz çıkarsak. Hazır büt avtomobil markaları elektromobilleri çıkara başladı. Biz de oşolordun bir ekosunu Kırgızstan'a açtak bolat ele. Men oylayм, bilik bul jagында da işlese gerek. Mına özü de avtobuslar çıka başladı. Kuday buyursa, işker jigitler çıkara başladı. Bolat. Bul çeçiledi. Bunu janagı tip basın çürüp tigi bundan emes. Her nesenin doğru başlatışı var, ayağı var degende bunun dile ayağı jakındap kaldı.